Арматова Надира Азимовна. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Кыргыз тил боюнча конституциялык мыйзамды кабыл алып бергенибиз биздин ушул 7-чи чакырылыштагы бизде төрагабыз жетектеген парламенттин тарых алдындагы эң чоң жасаган эмгегибиз болуп эсептелет. Себеби ошол 30 жылдык убакыттан бери биздин кыргыз тилиге чечкиндүү кадамдар жасалбай аткан. Мына чечкиндүү кадамдарга барып, өтө жакшы биздин мамлекетибизде бүгүнкү күндө жасала турган кыргыз тилди жогорку деңгээлде көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик, конституциялык мыйзамды кабыл алып берип. Ошондуктан мына доктор Шаршеевна ошол кыргыз тили боюнча мыйзамдын аткарылышы боюнча атайын буйрук кабыл алып аракет жасап атканыңызга мен ыраазычылык билгизем. Бирок ошол эле мезгилде мен сиздин жумшартылган варианттарда деген сөзүңүздү кабыл алгым келбейт да. Бул мыйзам. Мыйзам кабыл алындыбы, президент кол койдубу, күчүнө кирдиби, аны чечкиндүү түрдө муктаждыкты жаратып, иш чараны түзүп, буйрукту мыйзамдын аткарылышына карата кабыл алыш керек да. Ошондуктан мен сизге, Каныбек Осмоналиевич, мен сизден сурагым келет эле. Ошо 7 февралда кабыл алган буйруктун кайсы жери мыйзамга каршы келет, же болбосо канааттандырбайт, иш жүзүнүн ашырылышына тоскоолдук болот. Ошол боюнча кыскача жооп берип коюңузчу. Коомчулук да уксун, депутаттар да уксун ошо сөздү. Рахмат. Жооп берейин сурооңузга. Биринчиден эле мен, урматтуу депутаттар, бүгүн абдан чоң майрам. Бүгүн эне тил күнү. Эл аралык эне тил күнү. Майрам. Ошол майрамды утурлай монтип токтом менен биздин эне тилибизди жана биздеги жашаган элдердин эне тилин урматтап, ошо туура келип калганы мени абдан сүйүнтүп атат да. Эми сурооңузга жооп. Өзү эки мыйзам бар биздин жаңы тарыхыбызда. Мамлекет тил боюнча. Бул 89-жылы кабыл алынган мыйзам. Ал 2004-жылы редакцияланган. Ошондо 18-чи статья киргизилген, урматтуу депутаттар. 18-чи статья, мына былтыр сиздер кабыл алып берген жаңы конституциялык мыйзамда 17-чи берене болуп, эч өзгөртүүсүз киргизилди. Өзгөртүүсүз. Эми сурашыңыздар мүмкүн. Эмне 35 жылдан бери ошол 18-чи статья эмне үчүн иштеген жок? Эмне үчүн биз өзгөртүүсүз эле кайталап киргиздик? Мен бунун тарыхын изилдеп көрдүм. Тарыхын изилдесем, чынында эле мен өзүм да министр болгом 9 ай, 2007-жылы. Ошондо дагы көтөрдүм эле бул маселеничи. Ошондо эле мына 17-чи берененин 3-чү пункту мен азыр окуп коеюн. Ошондо өзүңүздөр дароо эле түшүнөсүздөр каеринде мен ичим чыкпай атканы. Эмен буйруктун. Булда жазылып турат. Жалпы билим берүү уюмдарында, кашан ичинде, мектептерде, лицейлерде, гимназияларда милдеттүү түрдө кыргыз тили боюнча жазуу жана ооз-2 жүзүндөгү көчүрүү класстан класска. Бүтүрүү экзамендери. Демек 11 класс бүткөндө да бүтүрүү экзамени. Анан ар бир класстан класска көчкөндө көчүрүү экзамени. Ал эми башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында кирүү жана бүтүрүү экзамендери киргизилет. Болду. Башка эч кандай түшүн эме жок бул жерде. Буга президентибиз кол койду, 17-жылдан баштап күчүнө кирди, мына 8-чи ай иштеп атат. Ушул жерде 7 февралдагы буйрукту мен дагы өткөндө комитетте дагы айттым, азыр да кайталап коеюн. Жарым-жартылай эле кирип калган да, мына ол мыйзамдын аткарылышы 3-чү пункту. Мисалы үчүн класстан класска көчүрүү деген мыйзамдын талабы кирген эмес буйрукка. Ал эми жогорку, орто, башталгыч кесиптик окуу жайларында кирүү жана бүтүрүү экзамендери деген мыйзамдын талабы тест жүргүзүү деген түшүнүк менен гана алмаштырылган. Андан дагы ошол эмеде буйрукта негизги жана предметтик тесттердин жыйынтыгы абитуриенттерге мамлекет тил боюнча тест тапшырылмайын, берилбесин. Мамлекет тил боюнча тест мамлекет тилди билүү деңгээлин аныктайт жана ал жогорку окуу жайларын тапшырууда сынактын жыйынтыгына таасир этпей тургандыгы аныкталсын. Мыйзам так кесе талап кылып атат, кирүү жана бүтүрүү экзамендерин уюштургула деп.
Emede buyrukta андай болбой калып атпайбы? Мен бекерден айткан жокмун. Ошол эле 18 статья, мен мурдагы термин айттым, статья деп жазылган мурдагы мыйзамда. Азыр 17 берененин 3 пункту толук кандуу аткарылса гана биздин билим берүү системасы мамлекеттик тилди өркүндөтүү боюнча авангарддык чечүүчү ролун аткарат. Мен 2 күндөн бери ошону эле айтып атам какшап. Рахмат. Каныбек Осмонович, мен буну түшүнөм, билем, ошон үчүн мен атайын ушул сурооду сизге берип атам да. Себеби мен бул сурооду бергенге мажбур болуп атам. Кече комитетте да катышып, мен комитетте да өзүм пикиримди айттым. Доктор Гүлшашевна, бул ошол бүгүнкү негиз болуп берип аткан сиз чыгарган буйруктун ушул маселесини жанагы сиз комитетте да айттыңыз, азыр билдирүү бергенде дагы айттыңыз. Ошол жумшартылган варианттар менен этап кылып өткөрөлү деген максатта биз уюштуруу иштерин жүргүзүп атабыз деген сөзүңүздү мен ошого карагандай каршымын да, төрага. Себеби азыр эле сиз төрагабыз айтты, этап деп, вариант деп ар бир министрлик өзүнчө бул мыйзамдын аркасынан жобо иштеп чыгып түрдүү бурмалаганга акысы жок да. Биз так мыйзамга жазып койдук. Ошон үчүн мен Каныбек Осмонович, рахмат сизге. Ошол 3 пунктту 17 статьяны так буга чейин 30 жыл бою аткарылбай келген нерсени биз так мыйзам менен көрсөтүп берсек, дагы бурмалашка өтүп атышат да. Болгондо дагы бул билим берүү тармагында бул бурмаланбаш керек. Себеби биз балдарыбызды бала бакчадан баштап, үйүбүздө ата энелерден баштап, бала бакчадан баштап, мектепте, орто окуу жайларына чейин, жогорку окуу жайга чейин түз багытта мыйзамдын аткарылышын министрлик көзөмөлдөш керек. Ошондуктан министрликтин биздин мыйзамдын аткарылышына карата кабыл алган буйругу мыйзамдын негизинде так көрсөтүлүш керек да. Этап деген сөздү токтотуш керек. Себеби Кыргызстандын жараны болгондон кийин Кыргызстандын жараны мыйзамдуу түрдө конституциялык укугунан пайдаланып. Рахмат, 5-чи микрофон. 5-чи микрофон. Рахмат, 1-Май округу Сурабалдиева. Урматтуу төрага, эми негизи мындайда кыргыз тили керекпи, керек жокпу, мамлекеттик тил керекпи, керек жокпу деген талкуу парламентте болбош керек. Керек. Чоң точка коюп эле, анан бул жерде 90 депутаттын ичинен ызылдап өткөн жумада жылдыргыла деп ызылдаган кана өзү. 18 депутат отурабыз, уят да. Ошондуктан талкууну токтотуп, ушул маселени добушка коюп, же ар бир фракциядан сүйлөйм десе макул, 1-2 депутат сүйлөсүн. Бирок мен ойлойм, биякта кыргыз тили керек деген адамдар отурат да, мамлекеттик тил өнүгүш керек деген адамдар отурат да. Анан бул жерде министр айымды чакыртып алып, Каныбек мырзаны чакыртып алып, эми бул адамдардын кийин бул тарыхта кала турган салып кошуп аткан салым эмгеги чоң болуп болуш керек да. Урматтуу коллегалар, кандай дейсиңер? Кыскартып эле ушуну добушка коюп койбойлубу? Уят да, кошуна мамлекеттер карап атып, бул кыргыздар дагы эле Киргизия болуусу келет деп бизди карап атат. Канчалык мындай суранган сайын ошончолук Кыргызстан боло албай жатабыз да. Рахмат, добушка коюп коесуздарбы? Сураныч. Рахмат, 1-чи микрофон. Рахмат төрага, мен оюмду бүтүрүп алайын. Доктор Гүлшашевна, Каныбек Осмоналиевич, мен сиздерден суранам. Колуңуздарда биздин жогорку кеңеш бекитип, кабыл алып, президентибиз бекитип берген мыйзам турат. Ошон үчүн ушундай мыйзамды иш жүзүнө ашырылышына иш-чара жасаганда, ошо биргелешип туруп, ошол буйруктун ката кеткен жерлерин оңдоп, өзүңүздөр өзгөртүп, толуктоо киргизип, өзүңүздөрдүн буйругуңуздарга мыйзам чегинде иш жүзүнө ашырууга аракет кылсаңыздар. Мен ушуну суранам. Себеби кыргыз тилини билгенде ар бир Кыргызстандын жараны ким экендигине карабастан, кайсы улутта экендигине карабастан биз башка өздөрүнүн эне тилини пайдаланганга тыюу салган жерибиз жок. Ал конституциялык укугу бар. Эркин өзүнүн эне тилин сүйлөйт. Бирок ошого карабастан Кыргызстандын жараны болгондон кийин мамлекеттик тилди сөзсүз түрдө билүүгө милдеттүү деген багытты биз мыйзамга киргизип койгонбуз. Эгерде мамлекеттик кызматка кире турган болсо, бардыгы милдеттүү деген. Демек, ар бири ким экендигине карабастан Кыргызстандын жараны экендигини тилди билсең, дил билесиң деп, ошондо мамлекеттин ичинде мекенчилдер чыгат. Кыргыз армиясынын катарында дагы биздин азчылыктагы улуттарыбыз да кызмат кылат. Кыргыз мамлекетинин ичинде патриоттор чыгат. Ошондо бул жасалма болбойт. Жок дегенде тилин сүйлөп турса дагы ошол адамдын ичинде сезим болот, пайда болот. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, бурмалабай,
так дана аткарганга биздин кыргыз мамлекеттик тилибизде ар бир жарандын билишине муктаждык жаратып берели. Muhtaçlık jaratıp koyduk mizamdı kabul alıp. Biz özümüz burmalabastan etap degendi toktatoyluktağı kese koyuylu her biri oşunda hareket kılat. Til öğrenü degendi gerek bolsa 3 ayda öğrenip olsa bolat. Hareket kılıp öğrenip atpayız biz başka tillerdi kolumuzdan gelişince. Oşol siyaktı öyle bizden Kırgız tili bir gana Kırgız mamleketinde önügöt. Başka jakta hiç yerde önükpeyt. Rahmat barыңыздарга. Rahmat 5. mikrofon. Rahmat урматтуу төраға, арабаздар урматтуу катышуучулар. Негизи маселе жакшы көтөрүлүп атат. Эске алыш керек бул маселени. Мен ушу Эльвира Саралдинин айтканына кошулам, бирок учурдан пайдаланып айтып кетейин. Өткөндө доктор Шаршен сиз мына жерден убада бердиңиз эле 1 январга чейин китеп менен камсыз кылабыз депчи. Тоң менен жетөбүздү. Бирок тилекке каршы мага кат келди силерден 71% эле камсыз болуп атат. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып коеюн, кыргыз тили, мекен таануу, адабий окуу жана математика китептери башталгыч класстарда 71% жок болуп атат негизи. 100% болуш керек. Рахмат. Rahmat 2. mikrofon. Рахмат. Коллегаларыбыздан сунуш келип түштү. Чектөө киргизип, же суроолорду токтотуп анан добуш берүүгө өтөлү деген демилгени колдойм албетте. Болгону бул жерде бир маселе түшүнүксүз болуп калды. Эми жарлык менен мыйзамдардын бир аз шайкеш келбегендиги болуп атат да. Буйруктун. Анан ошолордо толук экинчи окууга калыбына келтириш керек. Мындай коллизия болбош керек. Үчүнчүдөн жанакы тил боюнча маселе көтөрүлүп атат. Жалпы тест тапшырылат, бирок жыйынтыктоочу маселеге келгенде ал роль ойнобойт деп атат да. Ал туура эмес да. Анда эмне үчүн тапшырылат? Ушундай маселелер болбош керек да. Албетте эгерде биз кандайдыр бир ушундай өз эне тилибизди өркүндөтөбүз десек, албетте андай тесттер болуш керек. Албетте ошол эле учурда орус тили расмий тилдин катарынан келет. Ал несеге чектөө жок. Болгону өз тилибизди өркүндөтүүгө багытталган маселе бардыгыбыз бир добуштан колдоп бериш керек деген ойдомун. Рахмат. Rahmat 1. mikrofon. Рахмат, урматтуу төрага. Табло азыр бузулат окшойт. Мен чамамда сунуш берилип калды. Чыгууга аргасыз болдум. Кече күнү мен комитетке келе албай калдым. Параллельно башка эми комитеттеги кечеги талкууну бир аз байкап соцсеттерден көрдүк. Эми мамлекеттик тил мыйзам бир эле Каны Усмановичке керек эмес. Бул киши эми аксакал киши, министр болуп жүргөн киши, абройлуу киши, илимдин доктору, профессор, жөн эле жаш баладай эле жерден алып жерге жээрип тилдей бергенди токтотолу. Бул киши бир эле бул кишиге керек эмес. Мамлекет бар үчүн тил бар үчүн мамлекет бар. Айланайындар. Мамлекеттик тил 30 жылдан ашуун бул бай өгөй тил болуп, жанагы 18-нчи берени аткарылбай келди да чынындачы. Кээ бир айрым министрлер ошол мыйзамды бузуп өзгөртүп алган учурлары болуп тура. Ошол мыйзамды өзгөрткөн үчүн ошол министрлер жоопко тартылыш керек да. Керек болсочу. Учурунда ошол министрлер өзгөртүп, өздөрүнө ылайыктап алыптыр. Мына мамлекеттик тилге болгон мамиле. Мен кыскача айтат элем, сунушум. Министрликтен 7 февралдагы мыйзамын бул жарым-жартылай жазылбаш керек да. Биз конституциялык тил мыйзамы толук кандуу аткарылыш керек. Ызы-чуусу жок эле, эч кандай сенсациясы жок эле. Бала 5 жаштан 10 жашка чейин бүт мен педагог катары айтайын. Аң сезими абдан өрчүп өнүгүп турган мезгили. Бардык нерсени кабыл алган мезгил. Ошол учурда биз мамлекеттик тилибизди үйрөтүп калышыбыз керек да. 70 тил билсин. Биздин мамлекетте тилге толеранттуу, эркин мамиле кылган эл болбосо керек. Биздин мамлекетте бардык тилди үйрөнгөнгө чек жок. Табиятында ошондой болуш керек. Бардык тилдерге биз эркин бизде. Ошон үчүн мамлекеттик тилди унчукпай эле акырын мамлекеттик тил конституциялык мыйзамын ызы-чуусу жок эле министрлик аткарууга алыш керек. Толук кандуу аткарууга алгыла. Жартылай киргизүү деген этап деген болбош керек да, урматтуу төрага. Ошон үчүн биз конституциялык мыйзамдын аткарылышын биз талап кылышыбыз керек министрликтен. Рахмат. Rahmat 3. mikrofon. Урматтуу коллегалар, албетте муктаждык пайда кылдык. Кыргыз тилди баарыбыз билишибиз керек.
Ошон үчүн Кыргызстанбыз. Бирок кичинекей балага кантип кыргыз тилди үйрөтөбүз деген чоң суроо бар. Мындай чындыктын бетине карасак, ушул жерде кичинекей балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Алар сотканы карайт. Соткада контенттин баары тилекке каршы орусча, англисче, башка тилде. Менде сунуштар бар. Биз муктаждыктын артынан стимулдарды да берели. Эгер бирөө кыргызча жакшы контент жарата алса, Кыргызстанданбы, башка жерден, ал билбейм 100 000 же мүмкүн миллион просмотр болсо, биз бюджеттен ошолорго приз берели. Миллион сом приз берели. Кичинекей балдарыбыз миллиондоп кыргызча контентти көрсүн. Анан КТРК, ЛТР телеканалдарына тапшырма берели. Азыр YouTube'да биздин кичинекей балдар Кыргызстанда жашаган кайсы мультфильм, кайсы блогерлерди көп көрүп атса, 100 000 деп, миллиондоп, биз ошону күнү түнү кыргызча которуп туралы. Ошондо балдарыбызды кыйнабайбыз, кыргызча бил деп. Алар сотка менен эле өзлөрү кыргызча үйрөнүп кетет. Анан сынактан да жеңил өтүшөт. Рахмат. Рахмат. Эми микрофонго барыңар эле чыгып атат, сөз бербей койсо дагы айтасыздар. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. 7 түрлүү билим бил, 7 элдин тилин бил. Кайсыл тилди билсең да, эне тилден кийин бил дейт кыргыз. Ошол сыяктуу биз мамлекеттик тилибизди сөзсүз биринчи орунга коюшубуз керек. Ан үчүн мыйзам болобу, өзүбүздүн аракеттерибиз болобу, анын баарын колдошубуз керек. Азырда мына коллегабыз жакшы сунуштарды айтып кетти, Элдар мырза. Ошол телефондогу мультфильмдерди жаңылоо менен бюджетин толуктап берип, бүт баарына шарт түзүп беришибиз керек. Тил бул биздин өзөгүбүз. Шайлообек Дүйшеев деген эл акыныбыз айтат, тил жоголбойт, жоголсо жоголот, дил тукумуң да, тууруң да жоголот бил. Тил жоголсо баарыбыз айланабыз, колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон, ата салтын мурасын унуткандар акыр түбү тирүүлөй дудук болгон дейт Алтынбек Исмаилов. Ушул сыяктуу тилге келгенде биздин кандай маселе болбосун колдошубуз керек жана жардам беришибиз керек. Сиздер мыйзам алып келесиздерби? Ошол телерадио берүү корпорациялары, радиолору кандай каражат бөлүнүү керек болсо, биз кың дебей колдоп беришибиз керек, андан башкалары деле колдоп берип атабыз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Албетте биз балдарыбызды сөзсүз кыргыз тилин сүйлө дегенден биринчи биз аларга шарт түзүп беришибиз керек. Ошол телефондон баштап заманга ылайыктуу, ошол эле мультфильмдердин жаңыларын которуп, ошолордун баарына биз жардам берелик. Менин айтайын дегеним ушул. Рахмат. Рахмат чоң. 4-чи микрофон. Рахмат, саламатсыздарбы? Доктор Гүлшашевна, чынында эле биз бүт депутаттар колдойбуз. Бирок канчалык жакшы мыйзам жазсак дагы биз так түшүнүктүү, бүт мөөнөттөрү каралган механизмди иштеп чыгышыбыз керек да. Анан сиздин жообуңузга менде дагы суроо пайда болуп калды да, мына тест боюнча. Тесттер болот, бирок анан кийин карайбыз, эмнени карайбыз, кандай кылып карайбыз, түшүнүксүз болуп калат. Ошого бир тактап биринчи жооп берип койсоңуз, тесттер болот. Баягы окуу жайына тапшыргандарга бардыгына тең ошо тесттерге отургузабыз деп атасыңар. Макул. Ошол эле учурда башка улуттагы адамдарга жана кыргыз улутундагы адамдарга бирдегидей тест болобу, же башка тест болобу? Ошону жазып чыгышыңар керек да. Анан тест болгондон кийин анда оценканы бериш керек. Тапшыра албай калса өтпөсүн, бирок ошо өзүнүн деңгээлинде жасалсын да. Бир убакыт бар да азыркыча, бир определенный убакта силер азыр бүт объявление беришиңиздер керек. Мынанча убакыт калды. Тест мындай болот. Кыргыз тилин билгендерге мындай тест, билбеген башка улуттагыларга мындай тест. Мисалы, даярдангыла, мол бизде жардам мындай болот деген. Андайды азыр укпай атам, бул уже бомба. Азыр будет заложено, потому что нет механизма. Анан да караңыздар. Мына сентябрга деп комитет чечим чыгарыптыр. Үлгүрөсүздөрбү сентябрга?
Доктор Гүлшаршенова. Эми процедурный Ну хорошо, мына суроону мен берип коеюн, мага кандай эме кылып жазуу түрүндө жооп бериңиздер. Мынаны үлгүрөбүз, мынаны үлгүрбөйбүз. Себеби азыркы учурда биз барып бюджеттик биздин бала бакчаларга барсак деле кыргыз тили деген бала бакчада орусча үйрөтүп атат. Аларды бүт баягы эжекелери турабы? Анан биз үлгүрөбүзбү ушул сурокторго, үлгүрбөйбүзбү? Ошону мага жазып койсоңуздар, анан тест боюнча мага так ошол кандай болуп өтөт? Бизден дагы сурашат эртең. Бизге дагы кайрылышат. Кандай болуп өтөт? Башка улуттарга кандай болуп өтөт? Кыргыз классты бүткөндөргө кандай болуп өтөт? Жана кыргыз улутунда бирок орус мектепти бүткөндөргө кандай тест болот? Макулбу? Рахмат. Урматтуу депутаттар, Элвира Жыргалбековна сунуш берди эле башында. Ошол сунушту мен добушка коюшум керек. Надира Азимовна, сизден кийин башкалар чыкпасаңар мен сунушту коеюн. Кыска сүйлөңүз, эже, сиз 3-чү жолу чыгып атасыз. Рахмат төрага. Мен сунуш эле берем. Ошо чечим кабыл алынганда дагы комитетте дагы айттым эле. Себеби биз ошол кыргыз тилине муктаждык жаралды. Башка сөз болушу мүмкүн эмес, мыйзамды кабыл алып бердик. Мына 8 айдан бери калган нерселер иш жүзүн ашыруу үчүн тил комиссиясы менен биргеликте бүт министрликтер өзүнүн тармактык иш чарасын иштеп чыгып туруп, мыйзамдын аткарылышын так аткарыш керек. Өзгөчө кыргыз тилин үйрөнүүдө, кыргыз мамлекеттик тилди калыбына келтирүүдө биздин ошол элге билим берүү министрлигинин ролу чоң, бирден бир түздөн түз жоопкерчилик шуларга артылат. Ошондуктан жанагы муктаждык жаралгандан кийин муктаждык канааттандырыш үчүн жана мультфильм боюнча Каныбек Осмоналиевич кече комитетте жакшы неме көрсөттүңүз, сунуш бердиңиз. Эми ошол мультфильмдерди кыргыз тилинде башка улуттардыкында кыргыз тилине которуу маселесини коюп туруп, мультфильмдерди көбөйтсөк эле балдарыбыз үйрөнгөнгө да шарт түзүлөт. Башка улуттагылар дагы. Себеби биздин өзүбүздүн эле айыл жериндеги балдарыбыздын тили орус тилинде, англис тилинде чыгып атат. Мультфильмди көрүп атышат. Мультфильмди көрүп эле айылдагы балдардын тили кыргыз тилинен мурун мультфильмдин артынан орус тилинде тили чыккан балдарыбыз азыр толтура. Бул реалдуу жашоодогу факты. Ошого таянып биз мүмкүн болушунча жогорку кеңештагы мультфильмдерди чыгаруу багытында, котормолорду уюштуруу багытында каражаттарын чечип бергенге төрага ушуну бир эске алсак, дайыма иш жүзүн ашырууда. Анан экинчиден этап деген сөздү доктор Гүлшаршеевна, мен кайрадан суранам, ушуну токтотуңуз. Себеби бардык ким экендигине мен айтып атпайм, улутту ким экендигине карабай, башкасына карабай, биз мамлекеттик кызматта иштей турган болсоң, мамлекеттик тилди билбесең иштей албайсың деп койдук. Ошондуктан биз жеңилдик койбостон өзүнүн эне тили менен бирге мамлекеттик тилди бала бакчадан эле тең тайлашып үйрөнүп кете берсин. Жаш кезинен тили жумшак кезинде үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан бөлүп жарбай эле, өзгөчө мамиле кылбай эле, бардыгына Кыргызстандын жаранына бирдей талап кое бериш керек. Ошондо жоопкерчилик пайда болот. Ушул жагын эске алышыңызды суранам. Анан кийин жанагы словарларды, сөздүкчөлөрдү ачканда чөнтөкчөгө бата турган, окуучулардын сумкасына бата турган, чөнтөгүнө салып кете бере турган майда китепчелерди чыгарууну колго алайлык. Жана килтейген китептер полкада турат, окулбайт текчеде. Ошондуктан ушул жагын эске алышыңыздарды мен суранам. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул маселе боюнча эч кандай токтом болбойт. Болгону маалымат угуу болчу. Элвира Жыргалбековна сунуш берди. Талкууну токтотойлу деп. Добушка коем сунушту, добуш бериңиздер. Макул 65, каршы жок, бар 65 катталды, 86 сунуш өттү. Урматтуу чакырылгандар, сиздерге рахмат. Доктор Гүлшаршеевна бул жердеги айтылган бардык пикирлерди эске алып, жумушуңуздарды, иш алып барууңуздарды ушул пикирлердин негизинде мыйзамдын талабына жараша аткарышыңарды биз талап кылабыз. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу депутаттар, саат эртең 10-го чейин танайбыз.